Байышын философияңдан көз каранды деген мындай нерсе. Эгер сиз бир жерде иштеп атсаңыз, айлык алып атсаңыз 40 миң сом, же 20 миң сом, же 30 миң сом. Мен ушуну топтоп, бир аз тамактан азыраак жеп, анан кийин көп коротпой, ресторандарга барбай, анан мен ушуну топтоп, анан байыйм десеңиз, бул канчалык ошо айлыгыңызды топтосоңуз да байыш өтө кыйын. Анткени канча айлыгыңыз бар, канча жыл иштейсиз, саатка бөлүңүз, айга бөлүңүз, бул жерде экономия этем деп байыш адамда анчалык чоң байлыкка жете албайт. Пүлөн акча топтойбу? Албетте топтойт. Бирок аябай грандиозный байыш үчүн ан үчүн ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек. Философия деген мындай ишканда ойлонуу, мындай болсо мындай болот. Эми кандай философияңыз бар? Мисал айталы. Биринчиден байуу деген мисалы канча акча сизге байдын акчасы болот. 100 миң долларбы, 5 миң долларбы? Ошонун биринчи тандап аласыз да. Биринчи сумманы түшүнөсүз. Канча сумма сизге байлык болосун. Ошон үчүн байыш үчүн сөзсүз ар кимдин калькулятору болуш керек. Калькуляторду түшүнүш керек. Калькулятору жок адам байышы өтө кыйын, анткени бул санды билбейт. Эсептеш керек да.